Premiumbeat.com. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Биз бүгүн кыргыз тили сабагын улантабыз. Мындан алдыңкы сабактарыбызда өзүңөргө белгилүү болгондой модаль сөздөр жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз дал ушул модаль сөздөрдүн бөлүнүшү тууралуу кеп кылабыз. Андыктан бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер модаль сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшүн биле аласыңар. Модаль сөздөрдүн көбүнчө кандай учурларда колдонуларын байкайсыңар жана модаль сөздөрдүн түрлөрүнүн бири-биринен өзгөчөлүгүн билесиңер. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын кошумча маалымат катарында төмөнкү бир канча эрежелерди тизмектеп кетким келет. Албетте, бул эрежелерге баш ийүү бүгүнкү сабагыбыздын силер үчүн дагы да болсо жемиштүү болуусуна алып келет. Андыктан биз бүгүнкү сабак менен таанышып жатып, мугалим тараптан айтылып жаткан маалыматтарды кунтпойуп угабыз. Өзүбүз үчүн жаңы болгон маалыматтарды жазуу дептерибизге белгилейбиз. Силерге берилген көнүгүүлөр үстүндө жигердүү иш алып барабыз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбайбыз. Бул эрежелер менен таанышып алган болсок, анда бүгүнкү сабакты баштайбыз. Модаль сөздөр ар түрдүү маанилерди билдиришине карай төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт. Айтылуучу ой-пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисин билдирүүчү модаль сөздөр, айтылуучу ой-пикирге күнөм саноо, болжолдоо, ишене бербөө маанисин билдирүүчү модаль сөздөр. Жана ошондой эле айтылуучу ой-пикирди тактоочу модаль сөздөр. Эми болсо булардын ар бирине өз-өзүнчө токтолуп кетели. Модаль сөздөрдүн биринчи түрү айтылуучу ой-пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисин билдирет. Буга албетте, арине, ырас, сөзсүз, шексиз, дурус деген сөздөр кирет. Мисал келтирели. Албетте, мен бүгүн китеп окуймун. Бул сүйлөмдө албетте деген модаль сөз айтылуучу ой-пикирди ырастап тургандыгын көрө алабыз. Сөзсүз, биз жакшы эмгектенебиз. Бул сүйлөмдө сөзсүз деген модаль сөз айтылуучу ой-пикирди бекемдеп турат. Дагы да болсо бир мисал келтирели. Окуучулар, бул жасаган ишиңер дурус. Бул сүйлөмдө дурус деген модаль сөз айтылуучу ой-пикирди кубаттап тургандыгын билдик. Эгерде модаль сөздөрдүн биринчи түрү силерге түшүнүктүү болгон болсо, анда биз анын экинчи түрү боюнча маалымат берели. Модаль сөздүн экинчи түрү айтылуучу ой-пикирге күнөм саноо, болжолдоо, божомолдоо, ишене бербөө маанисин билдирет. Бул топко балким, окшойт, имиш, болжолу, көрүнөт, чамасы, тийиш, сыягы, керек, өңдөнөт, кыязы, ыктымал, мүмкүн, чагымда деген сөздөр кирет. Модаль сөздүн бул түрүнө да адаттагыдай эле бир канча мисалдарды келтирип, алып жаткан билимдерибизди дароо эле бекемдеп калууга аракет жасайбыз. Мисал келтирели. Ысмайылдын чындыкты айтышы ыктымал. Бул сүйлөм тизмегинде келген ыктымал деген модаль сөз айтылып жаткан ой-пикирге карата күнөм саноо түрүндө келди. Ала тоонун этегинде саякатчылар келишкен сыягы. Бул сүйлөмдө сыягы деген модаль сөз кездешти. Ал айтылып жаткан ой-пикирге карата божомолдоо маанисинде колдонулду. Алдуу күчтүү, чыныгы баатыр өңдөнөт. Бул сүйлөмдө кездешкен өңдөнөт деген модаль сөз айтылып жаткан ойго карата ишене бербөө, болжолдоо түрүндө колдонулду. Урматтуу окуучулар, эми болсо силер менен биргеликте модаль сөздөрдүн үчүнчү түрү, тагыраак айтканда
айтылып жаткан ой пикирди тактоочу модаль сөздөр менен таанышабыз. Модаль сөздөрдүн бул түрүнө көрсө, туура, кыскасы, кана, акыры, айтор деген сөздөр кирет. Мисал келтирели. Карылык адамзаттын күч-кубатын кемитет тура. Бул сүйлөм тизмегинде тура деген модаль сөз келди. Ал сүйлөмдө айтылып жаткан ойду тактоо иретинде колдонулду. Дагы да болсо, модаль сөздүн бул түрүнө бир канча мисалдарды келтирели. Кыскасы, мен да, ал да эмгекке үйрөндүк. Сүйлөм ичинде келген кыскасы деген модаль сөз бул жерде айтылып жаткан ойду тактоо иретинде колдонулгандыгын байкадык. Айтор бул ишим алабукалыктарга аябай жакты. Адаттагыдай эле, бул жерде да айтор деген модаль сөз айтылып жаткан ойду тактоо иретинде колдонулду. Мындан сырткары, модаль сөздөр диалог иретинде айтылган сүйлөмдөрдө да кеңири колдонулат. Шаарга барасыңбы? Албетте. Сөзсүз, шексиз. Качан келесиң? Балким, мүмкүн, чамасы 2 күндөн кийин. Бул диалогдо экинчи каармандын сөзү биринчи берилген суроого ырастоо киргизсе, экинчи суроого берген жообу болжолдоо маанисин билдирди. Урматтуу окуучулар, эгерде жогорудагы маалыматтар силер үчүн түшүнүктүү болгон болсо, анда бүгүнкү сабагыбызга тиешелүү болгон 3 сүйлөм менен алган билимдерибизди бекемдейбиз. Биз тараптан силерге 3 сүйлөм берилет, а бирок тиешелүү модаль сөздөр түшүрүлүп калтырылган. Силердин иш аракетиңер дал ошол түшүрүлүп калтырылган модаль сөздү таап, анын модаль сөздөрдүн кайсыл түрүнө тиешелүү экендигин аныктоо болуп саналат. Андай болсо, биринчи сүйлөм. Ооруп калармын. Көп чекиттин ордуна биз кайсыл модаль сөздү колдонсок болот? Модаль сөздөрдүн ичинен кайсыл бири бул сүйлөмгө мааниси жагынан туура келет? Сүйлөмдүн түзүлүшүнө карай турган болсок, жөнөкөй сүйлөм арсар келер чакты билдирип турат. Эгерде силер да белгилүү бир чечимге келген болсоңор, анда мен дароо эле бул сүйлөмдү толуктап кетейин. Көп чекиттин ордуна биз мүмкүн, балким деген модаль сөздөрдү колдонсок болот. Бул эки модаль сөз айтылып жаткан ойго карата божомолдоо маанисинде колдонулду. Демек, модаль сөздөрдүн экинчи түрүнө тиешелүү. Алмаз тойдо ырдайт. Айткылачы, бул сүйлөм кайсыл модаль сөзгө муктаж болуп турат? Модаль сөздөрдүн ичинен кайсыл бири бул сүйлөмгө туура келет? Азаматсыңар, бул сүйлөмгө сөзсүз деген модаль сөз жетишпейт. Алмаз тойдо сөзсүз ырдайт. Сөзсүз деген модаль сөз айтылып жаткан ойду ырастоо маанисинде колдонулду. Демек, модаль сөздөрдүн түрү боюнча биринчи топко тиешелүү. Сенин ит кыялың бар экен. Логикалык түрдө ой жүгүртө турган болсок, бул сүйлөмдө кайсыл бир адам узак бир мөөнөт ичинде экинчи адам менен мамиле куруп келген. А бирок акыр аягында анын жаман же начар адам экендигин билип калды дейли. Анан айла жок жогорудагы жагымсыз сөздү айтууга мажбур болду. Эми болсо ойлоп көргүлөчү, анда көп чекиттин ордуна кайсы модаль сөздү койсок туура болот? Албетте, сүйлөп жаткан адам жөн жерден бул сөздү айткан жок. Демек, көп чекиттин ордуна көрсө деген модаль сөздү колдонсок болот. Түрү боюнча бул сөз модаль сөздөрдүн 3-чү тобуна тиешелүү. Мына ошентип бир канча мисалдардын жардамы менен аз да болсо өзүбүздүн алган билимибизди бышыктап алдык окшойт. Андыктан бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен айткым келет, ар бир эле окуучу төмөнкү тыянактарга келе алдык окшойт деп. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө модаль сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшүн биле алдык. Модаль сөздөрдүн көбүнчө кандай учурларда колдонуларын байкадык жана модаль сөздөрдүн түрлөрүнүн бири-биринен өзгөчөлүгүн билдик. Урматтуу окуучулар, андай болсо,
төмөнкү үй тапшырмасын жазуу дептерибизге белгилеп алабыз. Үй тапшырмасы катарында ар бириңер эле элестетүү аркылуу кайсыл бир кесип ээлеринен 6 суроодон турган интервью алууңар керек. А бирок алардын силерге берген ар бир жообунда модаль сөздөрдүн бир канча түрлөрү пайдаланылсын. Диалог ичинде келген модаль сөздөрдүн алдын сызып, анын айтылып жаткан ойго карата кандай мааниде келгендигин ошол сөздүн үстүнө калем менен жазып коебуз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кийинки сабактарыбызда биз модаль сөздөргө коюлуучу тыныш белгилер тууралуу сөз кылабыз. Андыктан кийинки сабактардан амандашканча саламатта калгыла.